Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү тема 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө арналат. Бүгүнкү сабагыбыз аркылуу силер эне тилибиз кыргыз тили жөнүндө маалыматтарды алуу менен ой жүгүртүүңөр, элестетүүңөр калыптанат. Туура, маданияттуу сүйлөөгө үйрөнөсүңөр, ошондой эле кыргыз тилин сыйлап, кадырлап, барктоого жана сактоого үйрөнөсүңөр. Келгиле балдар, учурдагы кырдаалга жараша алтын эрежелерибизди кайталап алабыз. Эрежелери сиңердеби? Колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз. Үйдөн чыкпайбыз. Онлайн сабактарга активдүү катышабыз. Тапшырмаларды өз убагында туура аткарабыз. Ошондой эле балдар, бош убактыңарды туура пайдаланууну унутпагыла. Балдар, бүгүн маанайыңар кандай? Келгиле анда жарык маанай менен сабагыбызды баштайбыз. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Бул ырсаптары Алыкул Осмонов агайыбызга таандык. 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил макамына ээ болгон. Жыл сайын 23 сентябрда кыргыз тили майрамын салтанаттуу белгилөө салтка айланган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил статусунун берилиши өнүгүүгө болгон зор кадам. Коомдун руханий жаңыланууга, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт алуусу. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы болуп саналат. Тил улуттук руханий курал. Ал улуттун мүнөзүн, өз алдынчалыгын айкындайт. Мамлекеттик тил бардык мекеме ишканаларда, алсак билим берүүчү жайларда, саламаттыкты сактоо, соода сатык, транспорт, басма сөз, маданият мекемелери, өкмөттүк башкаруу органдары жалпысынан алганда мамлекетте кеңири пайдаланылат. Кыргыздар жер жүзүндөгү эң байыркы элдердин бири. Алар биздин заманга чейинки 201 жылдан бери жашап келет. Кыргыз тили бизге жетип келгенге чейин көптөгөн кыйынчылыктарга, өзгөрүүлөргө душар болду. Бирок ата-бабаларыбыз эне тилин жоготпой, аздектеп сактап, урпактарга мурас кылып калтырып келет. Кыргында да алай беттешип, кыргыздар нээни көргөн жок, кырылып көбү өлсө да, кыргыздын тили өлгөн жок. Дүйнө жүзүндө 7000 тил бар болсо, алардын 400гө жакыны жоголуп бара жаткан тилдерге кирет. Жыл сайын дүйнөдө 10 тил жоголуп турат. Элибиздин баа жеткис байлыгы болгон кыргыз тилибиз жоголуп кетпеши үчүн бардыгыбыз кыргызча сүйлөшүбүз, окушубуз жана тилибизди сакташыбыз керек. Балдар, төмөндө берилген тил жөнүндөгү макалдарды жаттап алгыла. Menin tilim ezelteden ulu til, ululuğun soluluğun tыңдай bir. Ulu tildi burmalabay urmattap, kırgız tili erkin süyle ırdap jür. Ene tilin bilbegenesi joğun anıtay. Ene tilin süybөгөн elin sүйüp jartpayt. Kırgız tilim meçen kılıp karıtkan, eçki mani ölçü albayt tarıktan. Tili yıldızda, bizdin ulu zamanda, birok kırgızca süylöbösü jamanda. Kırgız tili жүрөгүм, манасакта кутуткан. Kırgız tili mekeni, menin erkim Kırgızstan. Men
Kırgız tili, ıyık dil, Manas babam süylөгөн, talık bastan kızılıp, Kırgız tilin üyrünüm. Kırgız tili kılım yaşap, Çыңgız aba жазган til. Kımız içip kuy çertken, Kırgız elim aman jür.